Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен кезекти ачык микрофон программасы. Студияда сиздер менен мен Улук Баймирова. Жана албетте бүгүн студиябызда конокто биздин мекен сакчылары, биздин мырзалары бар. Мен аябай кубанычтамын. Азыр биздин студиябызда конокторду сиздер менен тааныштырганы. Анткени алдыда бүгүн мына 20-февраль болсо, 23-февраль мырзалардын, биздин сакчылардын майрамы келатат. Албетте бул майрам алдында биз атайын радио каармандар үчүн, ардактуу радио каармандар, сиздер үчүн дал ушул биздин чек арачылардын жашоо шарты кандай? Жөнөкөй биздин жоокерлер кандай шартта жашап атат, кандай шартта кызмат өтүп атышат, деги эле алардын кызыкканы эмне? Мына ушул тууралуу кенен сүйлөшөлү деп студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиңер. Биздин студиябызга албетте бизде бүгүн конокто 20-22 аскер бөлүгүнүн кадрлар кызматынын башчысы Атабеков Абсамат Абдикалилович. Саламатсызбы? Жана Самарканд чек ара заставасынын жоокерлери Абдумалик уулу Сыраждин. Саламатсызбы, Абдумалик? Жана бизде Маккамбаев Рахман деген жигитибиз отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиздер бүгүн студияга келе жаткан майрамыңыздар менен. Албетте алгачкы эле суроо Абсамат мырза сизге болсо керек. Алдыда майрам келатат. Сиздерде майрамдык маанай кандай? Негизи эле жыл сайын 23 февралда ушул мекен сакчылары эмне кылат? Кантип даярданасыздар? Жыл сайын мекен сакчылары ушул 23 февраль майрамга карата өзүбүздүн аскер бөлүктүн программасын даярдалат. Ошол жерде ушундай майрамдык шан шөкөттөр уюштурулат. Биринчиден жалпы өздүк курамды аскер бөлүктүн командири куттуктап, ошону менен эле бирге ошол аскер бөлүктүн өздүк курамынын тарабынан даярдалган майрамдык программалар тартууланып, ошондой эле ушул өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жоокерлерге майрамдык түшкү тамактануулар уюштурулат. Ошону менен бирге демек майрамга даярдыктар жакшы эле болуп атат экен да. Буюрса жакшы. Бизде бул жерде катардагы жоокерлер дагы бар. Самарканд чек ара заставасынын жоокерлери Сыраждин жана Рахман. Сыраждин, саламатсыңбы? Саламатсыз. Сыраждин канча болду кызмат өтүп атканга? 5 ай болуп калды азыр. Дет болоюн деген болосуңбу ошондо? Жашоо кандай экен кызмат өтөгөн? Өзүңдүн эркиң менен келдиңби же бирөө жарым кеңеш бердиби же желкеңен кармап эле алып келип коюштубу? Айтып берсең. Бул жака өзүм эрким менен эле келгем. Окуу жайды бүтүп, өзүн ар бир эркектин кызмат өтүп мекенин коргош керек да. Ошондуктан өзүм эле келгем бул службага. Орто мектепти бүтүрүп келдиңби же жогорку окуу жайды бүтүрүп? Орто мектепти бүттүм, колледжде. Негизи эле ушул кызмат өтөгөнү келген жакшы бекен жигиттерге? Эмнеси менен жакты? Эмнеден кыйналдың? Чын айт, жапаң жапкан тамакты, нандарды сагындыңбы 5 айда? Бул жакта кыйынчылык деле жок, сагыныч болот кичине. Башка кыйынчылык деле жок. Өзгөчө аскерге келгенде эмнең өзгөрдү жана ошону менен сыймыктанасың сен? Буга чейин эмнени жасабайт элең? Анан азыр мисалы эмнени үйрөндүң дейм да? Бул жака келип эртең менен туруп. Эртең менен канчада? Эртең менен 6-да турабыз. Мурда канчада турат элең эртең менен? Эртең менен саат 9-да. Эртең менен саат 10-да тура белек. Негизи азыр өз алдыда жашоону үйрөнөт да биринчиден. Жакшы, жакшы. Демек күнгө чыгып 6-да Сыраждин даяр жашоодо. Эмне жумуш болсо баарын аткарам деп. Дагы эмнени үйрөнсө болот? Жашоого умтулуп, өзүң жашооңо алдыга үйрөнөсүң да. Чоң рахмат. Рахман мырза, Рахманга дагы айтсаң, сага канча болду кызмат өтүп атканыңа? 6 ай кетет, 5 ай болду бизге. Армияга өз колум менен келдим. Бул жакта биринчиден азык ташты үйрөндүм. Экинчиден эртең менен турушту. Убакыт өтө маанилүү экенби? Убакыт аябай. Ар бир убактыңарчы, мисалы убакытыңар, бош убактыңар болобу? Болот.
ошондо азыр мисалы көбүнчө эле бизде мисалы жаштар көчөдө салпактап эле мисалы басып жүрөт дегиле, же болбосо сен айткандай эртең менен саат 11-де 12-де турат. Армияда болсо 6-да эле туруп алып ошо күн узун болуп калат атпайбы? Эмне жасайсыңар ошол мезгилде? Бир күндүк жоокердин катардагы жоокердин турмушунан айтып берсең, Рахман. Микрофонго жакыныраак сүйлөп. Ушу күн тартибинде аткарыла турган жумуштарды айта бер. Күн тартибинде эмне жумуш кыласың? Бүгүн майрамга жакын силер мисалы баягы эң негизги тартипке аябай жакшы үйрөнөт окшойсуңар. Абза сиздин көзүңүздү карап айтайынбы деген айта бер. Бул жерде командириң азыр мен деп. Эртең менен туруп чуркап физо. Ошол. Анан тамак карабыз. Ошондо күнүмкү эле тартиптер кете берет. Негизи эле ошол азыр армия кызмат өтөө канча убакыт болуп калды? 1 жыл эле? Азыр 1 жыл. 1 жыл сиздин оюңузча жетиштүүбү? Силерге да жоокер катары сиз айтсаңыз, 1 жыл жетиштүү эле экен? 1 жыл азырынча жетиштүү. 1 жылдын ичинде мисалы жоокерлер аскер комиссариатынан аскер бөлүктөргө келгенден кийин эле бир айдан ашык убакыттын ичинде даярдыктан өтөт. Атайын даярдыктан өтүп, анан ушул аскер бөлүктөргө келип кызматын өтөй башташат. Ошентип антимиттүү убакыт өтүп кетет тез эле 1 жылчы. Бирок 1 жылдын ичинде көп нерселерди үйрөнүп, өздөрүнө жакшы сабактарды алышат. Ошол менен бирге мекенге кызмат кылышат да. Чоң рахмат. Албетте мурда бир топ убактарда аябай ушун аскерге барган каалабаган жигиттер каалабай калды дейт, баягы издеп ким барат деп. Азыркы учурда эмне болуп атат сиздерге? Өзүм барам деген жигиттер барбы? Эмне өзгөрдү азыр? Азыркы учурда эми бизге мындайча айтканда аскер комиссариаттары ушул чакыруучуларды алып, алар изилдеп, тандап, анан кийин ушинтип комиссиядан өткөрүшүп, анан аскер бөлүктөрүнө алып келишет да. Анан бизге азыр билинбейт. Бирок аскер комиссариаттарынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп калганда азыр Кудайга шүгүр жакшы дейт. Өз каалоосу менен келген чакыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр өтө көп. Бир жагынан азыр өзүңүздөр билсеңиздер керек, мына аскердик билети жок, кээ бир документтерди, иш кагаздарын өзүнө тиешелүү иш кагаздарын ала албайт иштүү органдарданчы. Ал жагы бар. Андан кийин жумушка дагы орношуу кыйын, аскердик документтер жок. Ошондуктан азыр ушундай өзүнүн эрки менен, өзүнүн каалоосу менен келишип кызмат өтөгөн жоокерлер көп. Кандай талаптар бар негизи эле жоокерге? Силерге барам деп өзүң каалооң менен бардыңбы, Рахманда? Эч ким тоскоол болбодубу? Мен өз каалоом менен эле келдим. Айылда досторуңбу, сенин эле өзүң тең-туштарың арасынан баары эле кызмат кылыштыбы же? 2-3 эле. Эмне калганы эмнеге кылбады деп ойлойсуң? Москвага кетип калышты. Мына азыр аскер кызматын өтөдүңөр, силер. Алдыда дагы буюрса 5 айдан кийин чоң турмуш жолу турат. Кандай пландарыңар бар? Аскерден кийин уже башкача көз караш карап калат экенсиңер жашоого? Кайсы жерден келип кызмат өтүп атасың азыр Баткенде? Нокоттан дедиң? Келген жериң, чакырылып келген жериң. Ош областынын Аран району Гүлбар айылынан келип. Гүлбар айылына дагы салам жолдоп койсоң болот, сенин досторуңа, апаларыңа дегендей. Мен салам биринчи эле Кыргызстан элине, жана 23 февраль бардык эле мекен сакчыларына, жана бир туугандарыма, ата-энеме эң биринчи. Бул дүйнөгө алып келген ата-энеме чоң салам. Чоң рахмат. Эми сиздин жоокерлериңиз аябай баягы жакшы ырдаганда жакшы ырдайт окшойт. Азыр майрамга да андай инструменттерди алып даярданып, алдамай куттуктап ырдап койсок болот. Кандай ургабыз? Ошол чыгармачылык менен кайсы мезгилде алектенишет? Сиздерде кандай кружоктор да барбы отдел? Өзгөчө башка? Өзүнчө жоокерлердин дагы эле бардык аскер кызматкерлеринин күн тартибинде өз алдынча даярдануу убактылары болот, ошондой эле өздүк убактылары болот. Анан мына то есть жекшемби күндөрү жоокерлердин ушундай маданий иш-чараларды өзүнчө ошол өзүнүн бөлүкчөлөрүндө уюштурушуп, ошол жерде даярданып, ушул музыкалык аспаптар менен
ойноп эс алганга убактылары болот да. Ошол жерден ушундай ырдестелерди даярдап мына азыр сиздерге тартуулаганы турушат. Ошого көңүл бурабыз анда эмес. Чоң рахмат. Сыраждин кандай ыргабыз? Экөөбүз кандай ыргабыз? Биз азыр аткарып бере турган чармабыз бул чек ара районунда ырыбыз. Бул жалпы эле чек ара өзүбүз чек арада жүргөндүктөн биз чек ара жөнүндө ырдап бере турабыз. Демек, ырдактуу мырзалар, майрамыңыздар менен сиздер үчүн 2020 Самаркандек чек ара заставасынын жокерлери Сыраждин жана Рахман мырзадан чыгарма тартуулайбыз, чоң угайлы. Чеген асман астында мен турам чектин жанында, куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Карегин сенсиң мекеним, кайбаты күчтүү жигитмин. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан дилим менен берилдим. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан дилим менен берилдим. Айтылуу кыргыз элимде күчтүү экени, чептен дагы бекем болуп, жокерим турса коруп, душманым турсун сестенип. Чептен дагы бекем болуп, жокерим турса коруп, душманым турсун сестенип. Карегим сенсиң мекеним, кареге күчтүү жигитмин. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан дилим менен берилдим. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан дилим менен берилдим. Байыртан кыргыз элимде, эл жигит элдин четинде, чектен дагы бекем болуп, жолун колун созуп, кайтарам күн-түн чек ара. Чектен дагы бекем болуп, достукка колун созуп, кайтарам күн-түн чек ара. Карегим сенсин мекеним, айбайры күчтүү жигитмин. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Кол чабуулар, азаматсыңар чын эле. Биздин жокерлер мына ушундай бир эле чын эле аябай таланттуу экенсиңер да. Бул чыгарманы өзүңөр жаздыңарбы отряд менен же ошол жерде өйрөндүңөрбү келип, Сыраждин? Ушул биз келгенден кийин бош убакта, ошентип өздүк убакта ырдап, балчандарыбыз менен отуруп, ошо ырдап отуруп эле жаттаган ырларыбыз. Өзүңөр чыгарган чыгармаларбы же? Бул чек ара жөнүндө өзү чыгарган эмес, бул ыр бар болчу. Силерге чейинки кызмат этип кеткен автор деле сурабайлы. Азаматсыңар чын эле сонун ырдайт экенсиңер. Абсамат мырза, айтсаңыз, негизи эле баягы
жоокерлердин апасы деп эле азыр фонддор бар. Алар кандай жумуш келип турушабы, кандай ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Жоокерлер энелери коому бар. Алар ушундай Кыргызстандын бардык булуң бурчундагы аскер бөлүктөргө барып, ушул жоокерлердин жеке жашоосу, алардын турмуш тиричилиги менен кеңириден таанышып, ошолордун кабар алып турушат. Алар мындайча айтканда жоокерлердин энелери деп коет да. Мисалы, мына азыр айтышпайбы, жоокер кызматта жүргөндө ата энесин сагынат да. Анан ошол буларга жөлөк болот, мындайча айтканда. Жанагы тарбиялап, мисалы үчүн аскер бөлүктөрүнөн булар таалим тарбия алышат да. Ошолорду кандай деңгээлде уюштурулуп жатат, ошондой эле буларды камсыздоо кандай деңгээлде уюштурулуп жатат, ошолордун баарын ошол көзөмөлдөп турушат. Самат мырза, мына сиз өзүңүз бул жаатта канча жылдан бери иштейсиз? Негизи эле чек арачы болгонду сиз өзүңүз кыялданчу элеңиз, кантип чек арачы болуп калдыңыз ушул кызмат? Бул ушул турмуштун тандоо болду, мындайча айтканда. Ушул 2006-жылдан бери эле ушул аскердик кызматтамын. Өзүңүзгө жагабы кесибиңиз? Мисалы, өзүмө жагат, албетте өзүмө жагат. Чек арачы болуш үчүн кандай сапаттар керек? Мисалы, кандай жигиттер, кандай мырзалар чек арачы боло алат? Анан албетте бул сиздердин жумушуңуздар 24 саат боюда. Мисалы, кайсыл убакыт болбосун, Кудай сактасын, бирок кандайдыр бир эгерде тревога боло турган болсо, түн бир окумда үй бүлөдөн, мисалы, же бир жерден бир жерге которулганда сиздерди баягы буйруктун эле негизинде кызмат кыласыздар да. Үй бүлөңүздөр менен мамиле кандай болот ошол учурда, балдарыңыздын айтып берсеңиз ошол. Чек арачы болом деген адам мисалы эмнеге даяр болуш керек? Өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ушул мамлекеттик кызыкчылыктардан жогору койбогон адам болуш керек. Кызмат, биринчи кызмат, андан кийин анан башка нерсени ойлой турган адамдар болот да. Ошондой адамдар болуш керек. Чек ара сөзсүз түрдө өзүнүн ата мекенин коргоп, ошону сүйгөн, ошондой эле ушул ата мекен үчүн өмүрүндө аябаган жарандар чек арачы болуп алат. Кандай десем эми? Мисалы, сиз өзүңүз кандай атасыз үйдө? Чек ара үйдөгүлөр ошол сиздин кесибиңизден запкы жебейби, арызданууларды укпайсызбы дегендей. Мисалы, чек арачынын аялы кандай болуш керек? Ал эмнеге чыдаш керек? Чек арачынын аялы ушул турмуштун баардык ысык суугуна чыдай турган аял болуш керек. Баягы ушундай эл арасында сөз угуп каласыз, биз бир чемоданыбыз дайыма даярдалып турат, качан башка жака кеттиң десе кетип, аялдар буйрук кайсыл жерге буйруган болсо ошол жерге, ошол сиз айтмакчы бир чемоданды алып үй бүлө менен көчүп барып жашай беребиз. Ошол ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой шарттарга, ошондой буйруктарга көнүп, ошол аскер кызматчысы менен, офицерлер менен чогуу жүргөн аялдар болуш керек. Ошол аялдар ошондой жашоого чыдай турган. Ошол аялдардын да майрамы да эртең 23 февраль туурабы? 23 февраль өзү негизи мындай айтканда бардык эле ушул Кыргызстан жарандардын майрамы. Себеп дегенде, жарандардын жалпы аскердик милдеттери, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде жазылган бардык ар бир жаран ушул өзүнүн мекенин коргогонго милдеттүү. Андан кийин диний көз караш менен алганда деле шариятта ар бир атул, ар бир жаран өзүнүн мекенин коргош керек. Ошондуктан мен аскер кызматчылары эле эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрү, бир туугандары ошондой эле Кыргызстандын бардык жарандарын мекен коргоочу деп билем. Себеп дегенде, кандай кырдаал жаралбасын, ушул өзүбүздүн жарандар бизге кошулуп, биз менен куралдаш болуп чыгат да. Ооба. Чоң рахмат. Негизи эле анда ошол биздин сиздерди үйдө күткөн ушу жубайларыңыздар, бардык сиздердин ысык суукка чыдаган, биздин жоокерлер күткөн энелер үчүн дагы кандай тургандарлар барбы? Ырдайбызбы? Кандай ыргабыз? Бар. Сонун ырды айтты экенсиңер. Ушулардан көбүрөөк угайлы, анда жалпы эле бизди угуп жаткан мекен сакчылары, ушу жоокерлерди кызматта жүргөн энелер, албетте чек арачылардын үйдө дайыма үйдөгү тыл бекен болсо, албетте жумушта жакшы болот демекчи, айымдар, сиздер үчүн анда биздин сыражды менен Рахман кандай ургабыз? Анда
Апакем деген ырынды. Апакем деген ырды угалы эле. Кеттик анда. Ayıldım bugün eskerdim, akşamdan oynap geç geldim. Apakem uysa korudu, alırdan oynap geç geldim. Apakem kayda men kayda, Kadırlı çalgız sen kayda, bu vakit ötböy dalayda, uxtabay tünde dalayda. Çuğazın tergen baldarыбыз, жоруğun жасап alğanыбыз, жоқ dünya menen alışıp, жомокто жашап kalğanбыз. Apakem kayda men kayda, Kadırlı жалғыз sen kayda, bu vakit öpböy dalayda, uxtabay tünde dalayda. Apakem kayda men kayda, Kadırlı жалғыз sen kayda, öpböy dalayda, uxtabay tünde dalayda. Браво! Кол чалып. Рахмат Азаматсың, ыйлабайм Азамат. Рахмат. Апаң аябай сагынсың, азыр микрофондо мүмкүнчүлүк бар. Апаң айтып, апа, мен сизди жакшы көрөм деп айтып койчу. Сагындым. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Болду, башка жооп. Сагындым же апаң өзгөчө кайсы тамагын сагындың, ошону да айтып кое бер эми. Мен апам өзгөчө тамагы манты. Апаң аты ким эле? Үмүтай. Үмүтай же Рахман келишине сонун манты жасап турабыз. Сыраждын, сен дагы апаңа салам, апаңа жакшы көрөм деп айтып кой эми. Апаң угуп сени көрүп атса. Азыр угуп алып турган болсо, апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен апам менде аша мантын көп жасайт эле. Эми силерге анча жоокерге манты жасап бериш ашканада кыйын да. Жакшы. Бизде негизи эле азыр 14:35 убактыбыз да соңуна чыгып барат. Эфирибиздин соңунда сиздерге Абсамат мырза, Рахман, Сыраждин, сиздерге эркин микрофон. Сиз деле апаңызды жакшы көргөнүңүздү айтып кетсеңиз болот. Бир азчылыгыңыз же болбосо кандай бир арыз муңуңуздар болсо айтып алсаңыздар болот. Чоң рахмат. Убакыттан пайдаланып, мен деле ошол өзүмдүн ата энеме, бир туугандарыма, үй бүлөмө баардыгына жакшылык тартып калап кетем. Ушул келе жаткан ата мекенин коргоочулар күнү менен баардык ушул Салам радиосунун эмгек жамаатыны, ошону менен бирге ушул радиону угуп жаткан баардык кыргызстандыктарды майрамы менен куттуктаймын. Ушул чек арабыз бекем болсун, Кыргызстанда тынччылык дайым өкүм сүрсүн.
биз болсо ушул ата мекен үчүн тынч жерде жакшына кылып кызмат өтөй берели дейм. Чоң рахмат. Рахмат, Сыраждин. Эркин микрофон. Балким сүйгөнүңө салам жолдосоң да болот. Угуп аткан болсо YouTube'дан көрсө болот кийин. Мен биринчи эле ата-энеме жана кыргыз элиме салам айтып кетем. Ошо эртең 23 келе жаткан жалпы эле кыргыз элинин майрамы үчүн куттуктайм. Жана бир туугандарыма салам жолдойм. Жана ошонун Окат районуна чоң салам. Сагымсың айылыңда аябай. Окат. Болгон эле 6 айда эле аябай сагынып калдым мен Окатты. Россияда 2 жылда эле жүрмөксүң деп. Көчөдүңөрдө өзгөчө ошол айылыңардын көчөңөрдө кандай бир айылдаштарың менен эмнени ойночу элеңер көбүнчө ошо эмнеге укса болдуң айылда? Барып эле биринчи ушул аскер кызматы өтө буюрса сонун форма жана айылга барасың да. Биринчи эмне планыңда бар? Элестетип жүрсөң керек. Биринчи эле бул ошо ата-энемдин алдына барам. Досторум, бир туугандарым. Ошо биздин кыргыздын жигиттерине эмнени каалайт элең? Ушул аскерге келип кызмат өтөсүнбү? Өтөш керекпи, чакырып кетпейсиңби? Досторуңду угуп аткан болсо биздин жаштарды сен эмнени алдың? Ошо кыргыздын жигиттери сөзсүз ар бири аскер кызматын өтөбөгөн жигиттер болуш керек да. Бул баары бир жигиттер армияга келсе жакшы, бул өзүнүн ден соолугунда чындайт, өзүнүн мекенге болгон сүйүүсүн, өзүнүн элин, жерин коргоп чек арада. Мисалы мен өзүм мектепте окуп жүргөндө деле агаларым көрүп, сыймыктанып, чоңойгондо ушундай аскер кызматкер болом деп ойлочу элем. Ошонун айынан мен өзүмдүн каалоом менен келгем. Өзүнүн каалоосу менен эле келип служба алса жакшы. Жигиттер. Чоң рахмат, Рахман. Сага да эркин микрофон. Мен биринчи эле саламым бул Кыргызстан элине чоң салам жана чек арачыларга. Анан мен бул дүйнөгө жарык алып келген ата-энеме чоң салам жана бир туугандарыма жана ошондой эле бардык көрүп жаткан чоң салам. Арыз муң калууң жокпу? Даттанып калган жокпу? Дагы бир даярдала ырыңар барбы же бүттү? Же дагы бир ырдап бересиңерби? 3 мүнөт убактыбыз бар. Сыраждын ыры калган окшойт, ошо бир нерсе. Кандай ыры калды Сыраждын? Мен өзүм службада жүргөндө ырдагандар. Бакыт куш уча тура билинбей, өтүптүр го жаштыгымда сезилбей. Азыр жүрөм асказолу талалар, келечекте бакытымды мен издей. Кыргызымдын чек арасын кайтарам, биринчиден ата-энемди сагынам. Сулуу кыз, ак бийкеч, ушул ырым менден сага салам, сага салам. Азамат. Ушул жылы күз айында мен келсем, эмки жылы ушул айда мен кетем. Айлар өтүп, жылдар өтүп арадан, келечекте мен бак жокерлерди эстесем. Кыргызымдын чек арасын кайтарам, биринчиден ата-энемди сагынам. Сулуулар, бийкештер, ушул ырым менден сага салам, сага салам. Чек ара бул асказолу талалар, чындыгында тал таппайсың карманар. Назик жүрөк акыл эстүү болсоңор, сыйлагыла жокерлерди сулуулар.
Кыргызымдын чегарасын кайтарам, жоокерлер көп ат энесин коргогон. Сулуулар, бийкештер, барсыңарбы жоокерлерди ойлогон, ойлогон. Кайыкса да ысык сууга карабай, жоокер жүрөт автоматын кучактай. Ойлонот, кыйналат, өтүп барат сүйүү жаштыгай, жаштыгай. Чоң рахмат, браво. Чоң рахмат, азаматсыңар, аябай сонун майрамдык маанай тартыладыңыздар. Ылайым эле биздин чек ара бекем болсун, чек арачыларыбыздын ден соолугу чың болсун. Сиздер бар, албетте биз тынчуктайбыз. Биздин Кыргыз Республикасынын аскер, куралдуу күчтөрү аскерлери даярдыкка бекем болсун, бирок албетте сиздерге жумуш болбосун, тынчтык болсун гана деген тилектерди айтып келем. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге. Ардактуу радио каармандар, сиздер ачык микрофон программасын уктуңуздар. Бизде бүгүн Баткендеги 20-22 аскер бөлүгүнүн кадрлар кызматынын башчысы Атабеков Абсамат Абдыкалилович болду. Жана Самаркандек чек ара заставасынын жоокерлери Абдымалик уулу Сыраждин жана Маккамбаев Рахман мырза болду. Саламат, кош келипсиздер. Ал эми ардактуу радио каармандар, сиздер ушул эле берүүнүн кайталоосун биздин Салам медианын YouTube каналынан көрүп уга аласыздар. Унутпаңыз, биз FM 106.4 толкунда, эми Facebook баракчасында Салам медиа деп бизге жазылсаңыз болот. Жана дагы сиз бизди YouTube каналынан Салам медиада издеп таап жазылып, Баткендеги кызыктуу маалыматтардан биринчилерден болуп биле аласыздар. Студияда сиздер менен мен Улукбек Амира болду. Саламыңыз түз болсун. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.